Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 11-класстын кыргыз тили сабагына кош келиңиздер. Сүрөттөрдү карагыла. Кандай деп ойлойсуңар? Бүгүнкү сабактын темасы эмне жөнүндө? Өзүңөр баамдагандай, сабактын темасы кыргыздын улуттук тамак аштары. Ал эми грамматикалык материалыбыз диалектилик сөздөр. Бүгүн сабакта диалектилик сөздөрдүн маанисин түшүнүп, аларды ыктуу пайдаланып, улуттук тамак аштар тууралуу пикириңерди билдиресиңер. Жакшы көргөн тамагыңардын рецебин айтып жана жазып бересиңер. Кыргыздын улуттук тамак аштарын даңазалаган жарнама жазасыңар. Кайсынысы ашыкча? Сүрөттөргө көңүл буруп, ойлонобуз. Эмне үчүн ашыкча экендигин айтууга аракет кылабыз. Мисалы, мен үчүн бул сүрөттөрдүн арасынан биринчи сүрөттөгү курут ашыкча. Себеби курут кургатылып, узакка сакталат. А балким силер бул тамактардын ичинен кымыз ашыкча деп айтарсыңар. Себеби кымыз башка тамактардан айырмаланып, суусундук. А балким башка бирөөлөр бул сүрөттөрдүн ичинен боорсок ашыкча деп айтар жана эмне үчүн боорсок ашыкча деп эсептегендигин айтып берет. Демек, ким кандай ойлогондугун айтып берүүгө машыгабыз. Балдар, сүрөттөрдүн кайсынысы ашыкча экендигин жана эмне үчүн андай деп ойлоп жатканыңарды айтууга машыктыңар деп ойлойм. Бул көнүгүү силерди бүгүнкү сабакка кызыктыра алды деген үмүтүм бар. Келгиле анда айрым бир сөздөрдүн маанилерине көңүл буралы. Чык. Чык. Шорпого же сууга туз, кээде пияз да кошуп атайын даярдалган суюктук. Түштүк диалектисинде намакап деп да аталат. Чык эт менен кошо берилет. Бешбармак жегенде чык кошуп даярдайт. Кийинки сөздүн маанисине көңүл бургула. Чөбөгө. Чөбөгө. Түштүк диалектиде айрым бир аймактарда, мисалы үчүн Ала Бука аймактарында тыбыт деп да айтылат. Майды кайнатканда пайда болуучу чөкмө. Ал белокторго бай. Кээде ага бал менен шекер кошушат. Келгиле улуттук тамак аштардын аталыштарын окуп, алар аралаш берилген жогорку катардагы сүрөттөр менен дал келтирип көрөлү. Текшергиле. Биринчи сүрөт жупка, экинчи сүрөттө казы карта, үчүнчү сүрөттө быжы, төртүнчү сүрөт бешбармак. Ал эми акыркы сүрөттө боорсок тартылган. Балдар, силер да ушул тамак аштардын аттарын туура атай алдыңар деп ойлойм. Эми
белгиленген сөздөргө көңүл бургула. Ал сөздөрдүн кайсынысы адабий тилдеги сөз, ал эми кайсынысы диалект сөз? Окуп чыгып, ойлонгула. Адабий тилдеги сөздөрдү таптыңарбы? Жупка жасап жатышат. Этке чык кошулуп берилет. Чөбөгө даамдуу болот. Бешбармак сыйлуу тамак деген ойлордо адабий тилдеги сөздөр кездешти. Ал эми жашыл түс менен берилген сөздөр диалектилик сөздөр болду. Эми текст окуганда ушул аталыштарга көңүл буруп окуйбуз. Кыргыздын улуттук тамак аштары тууралуу маалыматтар менен таанышкыла. Тамак аштардын рецепттери кандай экендигине көңүл бургула. Бешбармак кыргыз эли үчүн жөн гана тамак эмес, эң сыйлуу тамактардын бири. Бешбармак чоң табакка салынып тартылат. Андан кийин майда тууралган эт менен кесме, пияз салынган чык кошулуп берилет. Бешбармакты атына жараша кол менен жейт. Текст түшүнүктүү болдубу? Анда суроолорго жооп бергиле. Бешбармактын курамында эмнелер бар? Бешбармакка берилген чык эмнеден жасалат? Улантабыз. Жылкынын эти илгертеден бери көчмөн элдердин арасында кеңири колдонулуп келет. Айрыкча той аштарда жылкы союлуп, чучук жасалып, сыйлуу конокторго тартылат. Чучук жылкынын этинен жасалат. Ага татымына жараша туз, кара мурч, сарымсак кошулат. Окуган маалыматты туура ката деп аныктагыла. Кайсы маалымат туура, кайсы маалымат ката? Көчмөн элдер жылкынын этин кеңири колдонушат. Бул туурабы? Жылкынын этин той аштарда гана пайдаланышат. Чучуктун курамында жылкынын эти, туз, кара мурч, сарымсак бар. Маалыматтарды туура же ката деп белгилегениңерди текшергиле. Андан ары боорсок жөнүндө окуйбуз. Бул ачытылган камырдан чарчы кесилип, майга бышырылган нан. Чий боорсок үчүн камырга май, кумшекер кошуп, катуу жуурат. Бышкан чий боорсоктун жоондугу бармактай, узундугу 4-5 сантиметрдей болот. Боорсок жөнүндө жана чий боорсок жөнүндө окудук. Алардын айырмачылыктары кандай? Келгиле, текшергиле. Боорсок чарчы кесилип, майга бышырылат. Ал эми чий боорсок узунунан кесилип, кумшекер кошулуп даярдалат. Окууну улантабыз. Быжы. Койдун боорун эзип, ага майда тууралган пияз, бышырылган күрүч кошуп, таза жуулган мөөнгө салып, бышырылган чүйгүн тамак.
кийинки убакта андан өрдөк жасап бышыргандар көбөйүүдө. Сүрөттү карагыла. Өрдөктүн образы силерге жактыбы? Бул быжы. Эми жупка жөнүндө окуйбуз. Жупка ачыбаган камырдан жасалган эзелки тамактардын бири. Ал буудай унунан жуурулуп, казанга кабаттап бышырылат. Ал тоюмдуу жана сиңимдүү тамак. Эми тест аткаргыла. Быжы даярдоо үчүн эмнелер керек? Жупка даярдоо үчүн эмнелер керек? А, Б эки варианттын бирөө туура. Оң тарапта дагы бир жооп туура. Келгиле, текшерели. Быжы даярдоо үчүн койдун боору, пияз, күрүч жана мөөн керек. Ал эми жупка даярдоо үчүн буудай уну, ачыбаган камыр, анан туз керек. Биз силер менен бир топ улуттук тамак аштарды окуп, алардын рецеби менен таанышып чыктык окшойт. Келгиле эми эттен жасалган тамактар жана камырдан жасалган тамактар деп эки бөлүккө бөлүштүрүп көрөлү. Улуттук тамактардан кайсы тамакты жакшы көрөсүңөр? Эмне үчүн жакшы көрөсүңөр? Ал тамактын рецебин айтып бергиле. Бул тапшырманы ооз-2 аткаргыла. Телесабак аяктагандан кийин телесабактын материалдарын кайрадан кайталап көргүлө. Тапшырманы телефонуңарга үн билдирүү кылып жаздырып, WhatsApp'та классташтарыңар менен бөлүшкүлө. Бири-бириңердин айткан жообуңарды баалап көргүлө. Эң мыкты берилген жооп кайсы экендигин аныктагыла. Бул тапшырманы мугалимиңер менен бирге чогуу аткаруу жакшы болот. Тапшырманы ийгиликтүү аткаруу үчүн биз силерге таяныч сунуштадык. Улуттук тамактардын курамында эмнелер бар экендиги жөнүндө айтуу ийгиликтүү болуш үчүн таянычтар силерге жардам берет. Мага эмне жакты? Анткени анын курамында эмнелер бар? Бул тамак кандай тамак? Биз сунуштаган сөздөрдү колдонгула. Азыр болсо сөз айкаштарынан сүйлөм курагыла. Сүйлөмдү туура кураш үчүн сол тараптагы сөздөрдү сүйлөмдүн башы кылып, ал эми оң тараптагы берилген сөз айкаштарды уландысы кылып карайбыз. Мисалы, жупканы мен балдарыма өзүм жасап бердим. Калган сүйлөмдөрдү өз алдыңарча ойлонуп түзүп көргүлө. Балдар, сүйлөмдөрдү туура курадыңарбы? Текшергиле. Эми мени менен бирге текстти окугула. Текст кайсы тамак аш жөнүндө? Биринчи бөлүгүнөн ушул суроого жооп тапкыла. Оболу жупканы өз балдарыма жасап бердим. Балдарым жакшы жеди, тамшанып, бат эле түгө түштү. Бул эмне деп кызыгып сурап да калышты. Ичимен
Менин балдарым жегенди, элдин балдары неге жебесин деп ойлонуп калдым. Анан ошол ой менен жупканын алгачкы үлгүсүн чыгардым. Алгач апам жасагандай кылып эле камырын колго жука жайып, мешке бышырып алдым. Биринчи бөлүктү окуп бүттүм. Силер суроого жооп таптыңар деп ойлойм. Текст жупка жөнүндө. Мындан ары окуя кандай өнүгөт? Экинчи бөлүктү окуганда ушул суроого жооп таап окугула. Жасаган жупканы дүкөнгө сатууга койдум. Элдер кызыгып жеп көрүштү. Эл кандай кабыл алып жатканын байкап көрүп, алардын ойлорун, кеңештерин уктум. Ар ким ар кыл сунушун айтты. Майы аз, тузу көп, же камыры калың дешти. Ошентип жүрүп, 2015 жылы жупка жасаган расмий ишкана ачтым. Суроого жооп айта аласыңарбы? Мындан ары окуя кандай өнүгөт? Ишканасы кантип иштейт болду экен? Жупка жасаган ишкана кандай өнүгөт деп ойлойсуңар? Бул суроого жоопту 3 бөлүктөн табабыз. Башында камырын колго жайып жүрдүк. Кийин өндүрүш көбөйгөндө атайы жабдууларды алып келдик. Азыр жайганын да, бышырганын да техника жасап калды. Учурда ишканада 30га жакын жумушчу иштейт. Күнүнө болжол менен 500-1000 даана жупка чыгат. Келечекте өнүм көбөйсө, жумушчу да көбөйөт деп турабыз. Суроого жооп алдыңарбы? Жупка жасаган ишкана кандай иштеп жатат? Күнүнө 1000 даана жупка азбы, көппү? Кандай деп ойлойсуңар? Суроолорго жооп бергиле. Түшүнгөнүңөрдү текшеребиз. Жупка эмнеден жасалат? Жупканын камыры кандай жайылат? Ишканада жупканын камырын колго жайышабы? Жупканын даамы кандай болот? Жеп көргөнсүңөрбү? Силерге жупка жагабы? Балдар, экранда жарнама. Жарнама эмне жөнүндө экендигин мени менен кошо окуп, таанышып чыксаңар болот. Нукура кыргыз даамы, жашоонун азыгы жупка деп жарнамалаган экен. Сүрөттөрүнө көңүл бургула. Кандай маалыматтар бар? Телефону көрсөтүлгөнбү? Жупканы кайдан алса болот? Суроолорго так жооп бергиле. Жарнаманын аталышы кайсы? Жарнама кандай максатта берилип жатат? Кайсы маалыматты билүүгө болот? Бул жарнама силерге жактыбы? Эмне үчүн? Ушул сыяктуу жарнамалар силерге кездешкенби? Жакшы көргөн улуттук тамагыңарды даңазалап, өз алдыңарча жарнама жазып көргүлө. Жарнама жазууда төмөнкүлөрдү эске алгыла. Жазган жарнамаңар кызыктуу болсун, уккулуктуу болсун. Ага жакшынакай ат койгула. Улуттук бир тамакты тандап алгыла. Ал тамактын өзгөчөлүктөрүн сынатоочтор менен бергиле. Туюмдуу, сиңимдүү тамак, даамдуу тамак же
сыйлуу тамак же болбосо силер өзүңөр башкасына тошторду таап кошо чыңарсыңар. Текст кызыктуу болуш үчүн адамдардын көңүлүн өзүңөргө кантип бурат элеңер? Жазган жарнамаңарды критерийлер менен баалайбыз. Жарнама жазуунун критерийлерине көңүл бургула. Тексттин башталышы сөзсүз, кызыктуу башталып, андан ары өнүгүп, анан кийин текст аякталыш керек. Тексттеги сүйлөмдөрдүн логикалык ыраттуулугу өтө маанилүү. Бирок текстиңер чоң болбосун. 5 сүйлөмдөн же 6 сүйлөмдөн кем эмес болуш керек. Андан ашыкча сүйлөмдөрдү жайгаштырсаңар, тексттин жанында сүрөттөр батпай калышы мүмкүн. Тексттин сабаттуулугу дагы өтө маанилүү. Ката болбос керек. Демек, ушул сунуштарды эске алып, жарнама жазып көргүлө. Жазган жарнамаңарды мугалимиңерге жөнөтүп, анын кеп кеңештерин уккула. Мугалимдин сунуштары менен өзүңөрдүн жарнамаңарды оңдоп түздөп, жакшылап жазгандан кийин портфолиоңорго салып сактап алсаңар болот. Бул жазуу ишин ийгиликтүү аткарыш үчүн сөзсүз түрдө телесабакты кайрадан көрүп, сабактагы берилген сөздөрдү, алардын маанилерин туура пайдалануу керек. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта калгыла.